Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Мен архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу Жылсуев Сатаев Сарыбаевич. Бүгүн кичине студенттерге өзүм билген сүрөт сабагынан маалымат берүүнү чечтим. Бул сүрөт сабагы натурадан иштеле турган сабак болгондугуна байланыштуу биз геометриялык фигуралардан пайда болгон жасалган. Натурабыз турат. Bir куб менен bir призманын кагаз бетине тегиздикке кандай чыгуу жайгаштырууну мен силер менен үйрөткүм келип атат. Ошондуктан биринчи биздин максат сүрөт тартууда биз сүрөттүн компоновкасы бир чекесине сөзсүз чыгып алышыбыз керек. Бунун максаты общий компоновка алгандан көрө могул жерге кичинекей компоновкага жайгаштырып ала турган болсок, биз так аны билгенге ылайыктуу болот. Ошон үчүн бул жерге так жүрүштүн да кажети жок. Муну кесилерде мындай андай жайгаштырышын мына кагаздын бетине берип ала турган болуп, түшүрүп ала турган болсок, анан мунун тегиздиктин кандай деңгээлде түшкөнүн бир сыйра түшүрүп алабыз дагы. Ошонун негизинде бул кичинекей компоновканын түшүргөндүн максаты мына жерге общий түшүргөндөн көрө мынага түшүрүп көрүп отурган болсок, бизге кичине жеңилирээк болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө могул жерге кубтун призманын бири-бирине жайгашуусун түшүрүп алганыбыз оңоюраак болот. Компоновканы биз A4 форматын ала турган болсок, кичинекей болгондугуна байланыштуу, ошон үчүн биз A3 форматын алганыбыз бизге оңураак. Биринчи сүрөт тартуунун максатында биз мунун компоновкасын общий тегиздикке жайгаштырып алабыз дагы. Бул кандай жайгаштырганын мындай кылып белгилеп узун сызыктар менен. Анан бул каерден жайгашкандарын мындай общий планга кагаздын бетине тегиздикке түшүргөнгө баштайбыз. Тегиздикке геометриялык фигуралар түшүргөндө бири-бирине салыштыруу зарыл өтө. Бул жерден бул жерге чейинки размери, анан кийин мындай компоновка болгондо мына тегиздиктен бул тегиздикке чейин бийликтиги канча турат, муну ошол жерден көрүнүп турганына ылайыктап эле ала берсек болот. Ошондой биз могул жерден могул жерге размердеп отурган болсок, буну бияка сөзсүз түрдө бири-бирине түз сызыктар менен жайгаштырып алышыбыз керек. Жайгаштырганда мына размер менен мына размер сөзсүз түрдө бирдей болуш керек. Мына размер менен бул размер. Аны алыш үчүн карандаштын узундун туурасын алабыз дагы. Анан ошол жерден буну общий компоновкасын кагаз бетине жайгаштыра баштайбыз. Бийиктигин биз көз ченемде алабыз. Бул көз ченем деген бул архитекторлор, художниктер үчүн өтө керектүү нерсе. Буну карандаш менен мындай белгилеп алганда, общий алганга муну биз туура жайгаштыруу деп айтабыз. Бизге көрүнбөгөн жактарында сөзсүз түрдө бири-бирине сөзсүз түрдө параллель кетиш керек. Мына бул жака параллель. Перспектива деген болуш керек. Перспектива болбосо кошумча линиялар менен перспективасын сөзсүз түрдө берип албасак, бири-бирине болгон параллелдикти биз таба албайбыз. Ошондуктан биз параллель алып кетишибиз керек. Бул мына линия менен бул линия, бул линия менен бул линия тегиздикте бири-бирине параллель сөзсүз түрдө болуш керек. Анан көрүнгөн жактарын биз өзүбүзгө жайгаштырып алабыз дагы. Кичине ашыкча линиялар болсо, бул анчалык деле коркунучтуу эмес. Кийин өчүрүш менен кошумча линияларды алып салганга болот. Өзү сүрөт тартканда адам өзүнүн кеңири, оюн бир жерге коюп, тартканы оңоюраак болот. Ошондо размерлерин биз эки жактыкына алабыз, могул жакты кичине болот.
кеткенде, bu liniyeden bu liniyeye paralel gittiğinde bu paralel söz düşüyor. Жарым айлананы табабыз керек. Жарым айлананы тапканда бизге көрүнбөгөн мынау жагы берки бет жагы көрүнгөнмөн, аркы жагы көрүнбөйт. Аны бериш үчүн сөзсүз түрдө жарым айлананы мынау жерге таап алышыбыз керек. Жарым айлананын ич жагын чүрбөй турган болсок, biz тегиздикке жайгашкан туура эмес нерселерди жасап алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн тегиздикке сөзсүз түрдө көпчүлүк жерде мынау жерин мындай кырлуу жасап коюшат да, мындай кылып тегиздикке чыгып коюш. Ушул жерде биздин айланабыз жарым айлана болгондугу үчүн айлананын сөзсүз айлана экенин түшүнүп тегиздикке берип кетишибиз керек. Мына линия менен бул линия сөзсүз параллель болгондо, бул линия бири-бирине параллель болгондо, бияга ич жагынан сырт жакка карап туруп тегиздиктин бетин акырын карандаш менен белгилеп коебуз. Геометриялык фигуралар турган натуранын общий алып алсак туура эле болду деп айтсам адашпайм. Менин ашыкча линияларды акырын качырып жүзүнөн алып коебуз. Ортолук линияларды акырын керексиз кошумча линияларды өчүрүп койгонубуз оң болот. Ички бизге көрүнбөгөн сызыктарды дагы акырын биздин тарткан натурабыз. Могул жактагы керексиз линияларды акырын өчүрөбүз. Ошондо эң бизге таптана биздин сүрөтүбүз кагаз бетине түштү десек болот. Эми биздин максат бул жерде тегиздикти сөзсүз түрдө белгилеп алышыбыз керек. Экинчи тегиздик белгилеп алышыбыз керек. Көлөкө жарыгын күн биз жактан бул жактан тийип калганына байланыштуу көлөкө жагы бул жак болуп сезип турат. Анан көлөкө жагы могул жакта көбүрөөк көлөкө, могул жер андан көлөкө жагы. Эң караң көлөкө жерибиз могул жер экен. Гипсовый натураны тартып атканда биздин фонго караганда гипсовый натурабыз ак. Ошон үчүн биз гипсовый натурага көп эле стриктер бергенге каршыбыз. Ошон үчүн могул жерден акырын штрихтерди берип баштайбыз. Көлөкө жагына көлөкөдөй болуп эле. Бүт жагына берип алганыбыз оңораак болот көлөкө жакта. Объем дегенде биз качан гана ушу штрих менен берип атканыбызда гана объемдорду көлөмдүү экенин бизге колубузга кармаганда ушул геометриялык фигуралар бизге даана кармала тургандай кылып азыркы жаңы тилде айтканда 3D дегендей кылып муну биз качан гана штрих менен көлөкө жарыгын бергенде гана бизге азыркы тилде айтканда 3D катары чыгарса болот. Штрих менен акырындап көлөкө жарыгын иштейбиз. Тегиздик экенин ушул штрихтер менен гана бергенге болот. Андай кылбасак бул жөнөкөй эле тегиздиктин бетинде тегиз эле жайгашып калгандай бизге бөлүнбөштүгүнө байланыштуу биз сөзсүз түрдө көлөкө жарыгын штрих менен иштешибиз. Штрих деген бул акырындан бир сызыктан сызып көлөмдү чыгаруу деген ушу штрихтен башталат. Жайгаштырып чыгабыз. Бул жагы көлөкөраак болгондугу үчүн
Üstünlükler bardan жок болуп кеткени бизге жакшыраак болот. Эми гипсогенаторадан иштеп турган болсок, буга өтө катуу эмес, акырындыктан иштеп бергенибиз оңоюраак болот. Иштектери канчанчы жерде үзүлүп калса, ал иштекени бизге коркунучту туудурбайт. Бирок иштеп атканыбызда сөз түрдө аркандык фон, анан алдыңкы фон биринчи, экинчи пландар ушул штриктин негизинде гана берилиш керек. Себеби көпчүлүк учурда рисунок сүрөт тартканда зым менен сыртын байрап койгондой кылып чүп коюлат, ал туура эмес болот. Эми призманын көлөкөсүн бет чыгарыш үчүн арка жактагы фондогу көлөкөзөрдү катуураак иштеп койгонубуз. Өзүн сызыктар менен призманын көлөкө жактарын берип баштайбыз. Акырындык менен мунун тегере экенин биз эми штейк менен акырындыктан көлөкөдөн жарыктап жөнөтө баштайбыз. Штейкти узунасынан же туурасынан берсек деле болот. Рефлекстеги көлөкө менен жарыктын ортосундагы ак турган жер бизде рефлекс могул жер болот. Рефлексти көлөкөдөн жарыка бербей турган болсок, объем чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн көлөкөдөн жарык карап акырын иштеп мунун көлөмүн чыгарганга аракет кылабыз. Сүрөт татканда шашпай, карап, көңүл буйруп, каерде кандай экенин тагынып билгенден иштеп карап келсек, бизге тегиздиктин бетине көлөмдү билдирүү жеңилирээк болот. Эң көлөкө жерибиз ушул жер. Бизге караңгы көлөкө болуп турат, андан кийин акырындан иштей баштайбыз. Акырындан кара көлөкөлөр жарык карап жөнөтө баштайбыз.
Бул көлөккө караганда бул көлөккө караңгыраак болуп турат бизге. Ошон үчүн бул жакты климаттык болууна байланыштуу кичтирикти өтө катуу белгиге болбойт деп эсептейбиз. Биздин бул жерибиз жарыгыраак, жерибиз көлөккөраак, ошон үчүн тегиздикти алдай караш керек. Презентацияны көрө турган болсок, бул тегиздигибиз кандай тегиздикти биринчи, экинчи, үчүнчү тегиздик бизге көрүнө баштайт. Aklımdan varıp çağrıda tespit etken dağı bizim onları sana köle tarafı arkamda fonlarımız bir yandan değil kölököz çıkıp turgan жерде акырында берекетти бергенге Şunda bunu saldırakta bu kuvuz attırakta turganın üstü жерden байкасак боло турган каягы bakın. Силиктеринен көлөмдү чыгара беребиz.
Биздин гипс моторлордон турган сүрөтүбүздүн аягына чыгып калды десек деле болуп калат. Ушинтип биз биринчи план, экинчи план, үчүнчү план, задний план могу жерлерде 3-2 тегиздикти бергенге аракет кылдык. Бул жерде бул бизге жакыныраак жер турган жерлер сөзсүз бизге көрүнөт барган сайын гипсин отурабыз сөзсүз. Фонго караганда бунубуз ак түстө болгондугу үчүн муну акты бергенге аракет кылды. Негизинен сүрөт тартуунун жолдору ушинтип башталат дагы ушинтип бүтөт десек болот.